Дооронбек Садырбаев, мүнөз. Областык телевидениянын эң алгачкы көрсөтүүлөрүн баштап бергени бир топ адис Ош шаарына бардык. Мейманканага жайгашар замат мурда Ошту көрүш элек, ысык көл, талас, Тяншандык курбуларым. Туз насип буйруган экен. Минтип эли жериңе келип калдык. Эми бирдеме дейсиңби? Же ушинтип эле унчукпай коюп кутулуп кетейин деп турасыңбы? Дешип каңкуулашты. Эмне? Оштун атактуу базарын көргөзүп келейинби? Конок койдон жоош деген эмеспи? Биз толук бойдон сенин карамагыңдабыз. Кой союп берем десең да, тай союп берем десең да, эрк өзүңдө. Такыр эле колуңа эчтеке илинбесе, семизирээк бир күрүптү аңтара тартсаң деле макулбуз. О, кайрандар десе, андай оюңар болсо айылга жүргүлө. Бир силерге да, мага да бип-бирдей. Жок, андай эмес. Бизге караганда сенин өз жериң, дешип курбуларым жалап кетишти. Оңой кутулат экем деп ойлобо. Болуптур. Анда ушунчалык эле үмүт этип турсаңар жүргүлө мени менен базарга. Кой болбосо да семизинен тандап туруп, тордомо коондон бирди союп берейин. Эчтеке жоктон көрө ошонуңа деле макулбуз, дешип төрт курбум ээрчип алды. Эки канаттын керилип ачылып турган заңкайган тейир дарбаза аркылуу коргондун ичине кирерибиз менен ар кайсы жердеги үймөктөлгөн коондарыбыз, гилейген 40 кулактуу казандарда кайнап жаткан ширелүү жыпар жыттанган кызыл көк шорпо, булоосу буруксуп, айтылуу өзгөн күрүчү менен кисар коюнун куйрук майына басылган титиреген пало, кыркалекей тизилген тал себеттерден ашып ташкан, шиңгилдери чоң кокуш чилиги жүзүм, эзиле бышкан жал раңданган шабдалы, уруктары көз мончоктой мөлтүрөгөн тилим анар, бал даамданган анжир, койчу, ушул өңдөнгөн базар толтура дүрүм дүйнөнүн ар кылжыттары каңылжарды каптай берди. Актөөнүн карды жарылып, бышыкчылыктын туу чокусуна чыгып, базар кызып турган учур экен. Эл да быкпырдай кайнап, чоң коргонго батпайт. Кана мейман жигиттер, албайсыздармы? Албасаңыздар да даамынан эле ооз тийип кетиңиздер. Анысы үчүн акы албайбыз, дешип, аларды сатып олтурушкандар ичи коюнубузга киришип, соодасын жүргүзүүнүн аракетинде. Ой тобой, укмушуң кургурдуку. Биздин мейман экенибизди кандай билип алышты буларың? Деп Орозбек өзүнчө таңданып жүрөт. Өй, Орозбек Оштун мейманы деп чекиңе жазылып турбайбы? Деп каткыра күлөт Жусуй. Булардын баары өзүлөрүн ушул базардын ээсибиз деп эсептеп, ар бир сатып алуучуга мейман катары мамиле кылышат, деп түшүндүрдүм. Эзелден берки быяктын базарларынын өзгөрүлбөс салты ушундай. Алактабай, жакшыраак карасаңар туугандарда табылып калат, деп адамдардын агымын аралап баратам. Тигине, тиги үймөк коондун түбүндө ак калпагы менен бетин калкалап бирөө жатпайбы? Болсо болбоду, ошол тууганым. Жүргүлө, өз тууганымдын коонунан союп берейин. Ай, күмөнүм бар, деп Арсыгул айырге барууга анчалык ынана берген жок. Бияктагылардын французунан үйдө калпак кийишет экен. Тиги деле кыргыз эмес го. Жердин шарты ушундай болсо кантишсин. Бердин ысыгына ак калпактан бөлөк баш кийим туруштук бере албаса керек. Барыбыз ошол тарапты көздөй бастык. Бир сүйрүйгөн узун коонду жазданып, таар каптын үстүндө жаткан карыянын жанына барып салам айтсак, ал ошол жаткан калыбынан козголбостон алиге алды да, калпагын кичине жылдырып, бир көзүн ачып, Орозбек кармап турган гилейген коонго 3 сом берсеңер болот, деди. Мен карыяны кичине сөзгө салгым келип, аксакал, 1,5 сомго берер белеңиз, деп сурадым. Мейли, алсаң ал. Кап аттигиниң, деп Жусуй бир жагынан чыкты. Ушул турган бешөөбүздүн капчыгыбызды азыр аңтара келсеңиз, сокур тыйын чыкпайт, аксакал. 1,5 сомубуз болсо, сиздин коонуңузду сатып алып жеп кетет болчубуз. Бирок айлаганча, бизде андай акча жок. Пулуң болсо базар, болбосо мазар деген турат атаганат. Жүргүлө, жигиттер. Дагы бир жолу пул тапканда келербиз. Орозбек колундагы коонду ордуна коюп, калгандарыбыз да ага кошулуп, базар аралай басып жөнөгөнүбүздө, карыя өйдө болуп, камырабастан калпагын башына кийип, шадылуу колу менен жанагы коонду көтөрүп алды да, «Өй, токтогула, бери баскыла. Силерди пул тапканда келет деп уш жерде күтүп отура бермек белем. Пулуңар жок болсо да мына бул коонду алып кеткиле», деп айбаттуу унчукту.
Биз кайра келип, сыңар тизелей карыяны тегеректеп отурдук. Биз ушу жерден союп жесекпи дедик эле. Жей бергиле, силерди бирөө жебе деп жатабы? Сое турган аспабыбыз жоктугунан ушинтип отурбайбыз аксакал. Карыя кишинин мазесин алып каяктан келген немелер эле дегенсип, биз тарапты анчалык жактыра бербей карап турду да, жайбаракаттык менен маасынын кончундагы бычакты сууруп чыгып, кынсыны менен мага узатты. Биз бири-бирибизди тиктешип алып, башталган оюнду үзгүбүз келбей, ошол жерде отуруп коонду сое баштадык. Коон даамы бал татыган ширелүү чыкты. Ал алга келгенде, карыя да жок дебестен биз менен кошо жешти. Аксакал, жаныңыздагылар менин дарбызым кант, менин коонум шекер, кетип кала элегимди алып калгыла, арзан берем деп тезирээк сатып кетүүгө жанталашып атышса, сиздин минтип жатып алышыңызга жол болсун. Керек киши келип алат да. Ушунун баары сагызгандай шакылыктап жанагы кемпирдин кылганы, деп карыя үйүндө жаткан байбичесине ошол жерде олтуруп ачуулана баштады. Ошол жерде эле атайын машина менен келгендерге өткөрүп берейин десе болбой, кымбатыраак сатасың деп мени бээрге жиберип, анан момундай элдин арасында ушул сакалым менен жанагынтип кантип кыйкырам. Тааныштар көрүп калышса өлбөдүмбү? Шашпасын. Эмдиги жолу андай кыйынды менен өзүн жиберем базарга. Ошентиңиз, деди Орозбек. Ошентем эле, деп карыя Орозбекке олурая карады. Ошенткенден коркот деп турасыңбы? Кудай сактасын, андай ойдон алысмын аксакал. Барыбыздын жылмайып турганыбызды көрүп, карыя кичине уялыңкырай түштү. Аксакал, кайырлык болосуз? 30 адырдан, эмне чарбаң бар эле? Жер тамырынан эл тамыры көп деген эмеспи? Сураштырып отуруп жек-жаат чыгып калабызбы деген үмүт да, деди Орозбек. Эми өзүңө келдиң балам. Өзүң кимдин уулусуң? Чолпонкулдун. Кайсы Чолпонкул? Оттуктагы кара устачы. Андайды укпаган экенмин. Кайсы уруу болосуңар? Уруубуз бугу. Ап бара келди. Дурус сөзүң бар экен балам. Анда аркалык турбайсыңбы? Деди карыя кантсе да таанышына жолуккансып кичине жандана. Айтканың рас болсо биздин жакынчылык жагыбыз жок экен. Биз мундуз болобуз. Анда экөөбүз тууган экенбиз ата. Мен мундузмун, деп мен бир жагынан чыктым. Бирок түрүңүз мундуздун базарчы карыяларына окшобойт го. Базары курусун балдар, деп карыя ымандай сырын жашырбай айта баштады. Базар сазарың менен ишим жок. Өмүр бою ат жалынан түшпөй, мал артынан жүрүп күн көрүп келгем. Жайкысын жайлоо, кышкысын кыштоодон түшпөй, дыйканчылык дегениңе шыгым жок неме болчумун. 2-3 жылдан бери эле жакада калалычы деп кемпирим кулактын кужурун ала бергенинен жылкыларды өткөзүп берип, быйыл кыштакта калганбыз. Бирөө кулак мурдумду мулуйтуп кеткенсип, бук болгонума чыдай албай, жаз алды менен өзүмдүн короомо жайлоого көчүп жетишкен уулум менен кошунабыздын короолоруна элди туурап коондун уругун тигип койдум эле. Мунун дегеле арсыз неме болот экен. Өзүнөн өзү сайдын ташындай болуп, 3 короого батпай жайнап жатып калды. Үйдө дагы ушундай үймөктөн 5 жыйылып жатат, деп оор күрсүнүп, коондору тарапка башын жаңсап койду. Быйыл аман эсен булардан кутулуп алсам, кемпирим үйдөн кууп чыкса да, эмдиги жылы жылкыларымды кайра өз колума алам. Бул отурушуңузда алдагы үймөктөн бир айсыз кутула албайсыз го, деди Арсыгул. Сатылбаса турар. Кошунабыздын машина айдаган баласы бар. Кечинде келем деген. Келсе ошонун машинесине жүктөп алып кетип калабыз. Үйгө алып кетесизби? Үйгө алып барып башыма урамбы мынча коондо. Жол катары жээк жаат, тааныш-тунуштарга таратып берип түгөтүп жиберебиз. Силер да бирден көтөрүп кеткиле. Өзүңөр эмне чарба менен жүргөн эмесиңер? Биз силердин областка телестудия ачканы келдик. Телевизор оңдойсуңарбы? Жок, биздин кызматыбыз таптакыр башка. Каерден келдиңер эле? Фрунзеден. Бешөөбүздүн сырткы кебетебиз базардагылардан бир аз айырмаланып турганынанбы, же жабыла күлүп бак-бак сүйлөгөнүбүздөнбү, айтор биринекин базарчылар акырындык менен бизди тегеректешип, астыртан сөзүбүзгө кулак түрө башташты. Муну сезерибиз менен бешөөбүз тең ордубуздан туруп, бирден коонду колубузга алып, базарчыларды турадык. Биздин коондон сатып албасаңар, куду кокон кыштактагыдай болот. Кокон кыштакта эмне болду эле? Эч ким албай койгонунан бир машина коонду ошол жерден таштап атып баса бергенбиз, деп тамашалуу сөздөр менен сунуш кыла баштадык эле. Көпчүлүккө биздин олдоксон жоргобуз кызык көрүндү окшойт. Кээлери каткырып күлүп, кайбирлери калп эле урушмуш болушса да, биз менен соодалашып отурбастан
сураганыбызды колубузга карматып, бирден коон сатып алып кетип жатышты. Карыя не бир биз сатып жаткан коондору тарапты, не бир элден алып жаткан акчаларды карап да койбостон, кимгедир таарынгандай дулдуюп, өзү менен өзү болуп олтурду. Анан бир чай кайнамдын ортосунда анын коондорун сатып бүтүп, акчасын түп-түгөл бойдон колуна карматтык. Аксакал, мына бол 3 сом жанагы өзүңүз менен чогуу жеген коондун акысы, деп мен чөнтөгүмөн 3 сом алып сунсам, карыя тим албайм дебестен мени бир азга олурая тиктеп турду да, анан ошол эле камырабаган калыбынан жазбастан 3 сомдукту алып мурункулардын арасына кошту. Анан сыпайы керчилик үчүн болсо да, балдар, жардамыңарга рахмат деп койбоду. Коштошкон да жок. Жерде жаткан таар кабын алып кагып, төрт бүктөп колтугуна кысты да, жайбаракат баскан калыбында адамдарга аралашып кетти. Курбуларым аксакалдын жоругун талкууга алышып, каткыра күлүшүп, базар аралай басышты. Мен болсо эмнегедир бир кызыктай болуп, кыялымда ымыркай кезиме кайра барып, биздин айылдагы эбак апат болуп кеткен, мүнөздөрү салмактуу, ааламды сел каптаса бир камыра коюшпаган кадырлуу абаларымдын жоруктарын эстеп, жанагы карыянын карааны үзүлгөнчө карап турдум.